Жетилгиле балдар. Автор Селчук Ширин. Которгон Кенжебаева. Ымыркайлыктан өспүрүм куракка чейин бала тарбиялоо боюнча колдонмо. Китепти баштаардан алдын келечек муундардын тарбиялуу, акыл эстүү болуп жетилүүсү үчүн жан үрөп эмгек кылган автор Селчук Ширинге, ошондой эле Которгон Кенжебаева жана ошондой эле Китепстан басма үйүнүн кызматкерлерине терең ыраазычылык билдирем. Ал эми сиздерге, урматтуу угарман, жагымдуу угуу каалаймын. Ата-энеликтеги кризистер. Ата-эне болуу мурда түшүңө да кирбеген бейтааныш өлкөдө жол таап кеткен кетеде. Бир инсандын дүйнөгө келишине себепчи болуу аны дүйнө менен атаандаша ала турган жаран катары жетилтүү чоң жоопкерчилик. Андыктан ата-бабаларыбыздан бери бала тарбиялоо бир гана ата-эненин эле эмес, чоң ата, чоң энелердин да жоопкерчилиги болуп келген. Африка элинин макалында айтылгандай, бир баланы тарбиялоо үчүн бир айыл кам көрөт. Бул макалды мага окшоп, айылда өскөндөр жакшы түшүнөт. Бири-бирин тааныган, бири-бирин колдогон айылдаштар бала тарбиясында да өз салымын кошор эле. Эгерде балаңыз ушундай чөйрөдө чоңоюп жатса, жалгыз өзүңүз эмес, ата-энеңиз, тайэже таекелериңиз менен кошо тарбиялап жатсаңыз, анда бул китепке өтө деле муктаж эмессиз. Эгерде бүт айыл балаңыздын келечеги үчүн жапа тырмак аракет кылып жатса, мындай жамааттык акыл сизге дайыма жол жобону көргөзүп турары бышык. А эгерде балаңызды мурдагы муундардай чоң үй-бүлөдө биргеликте чоңойтуу мүмкүнчүлүгүңүз жок, жоопкерчиликтин баары сизге жүктөлгөн болсо, анда сизге айтаар бир канча сөзүм бар. Сиздер менен алгач жакынкы келечекке саякаттайлы. Ата-энелик түшүнүктү ыкчам өзгөртүп тургандыгына назар салалы. 1965 жылдардан тартып 1990 жылдарга чейинки аралыкта жетилген X жана U муундарынын ата-энелик процесси мурдагы муундардан кескин түрдө айырмаланат. Мунун негизги себеби жогоруда айтылгандай ата-энелик жоопкерчиликте чоң үй-бүлө кичирейип, болгону ата-эне менен гана чектелгени болуп саналат. Калктын 75% айылдарда жашаган. 1960 жылдар артта калып, калктын 75% шаарларда жашай баштаган өлкөгө айландык. Андыктан бала тарбиялоо сымал толугу менен үрп-адаттык коддор менен белгиленген жөндөм жаңы кырдаалга, ички миграцияга байланыштуу өтө тездик менен эскирди жана актуалдуулугун жоготту. Тоолуу аймактарда айыл жергесинде жүздөгөн жылдар бою практикаланган бала тарбиялоо методдору шаар жашоосуна туруштук бере албады. Туруштук бере алган методдорда тынымсыз өзгөрүлгөн технологиянын таасиринен улам күчүн жоготту. Мен сөз кылып жаткан ата-энелик кризиси деген түшүнүк дал ушул социологиялык өзгөрүүлөрдүн натыйжасында пайда болду. Өз жашоомдон мисал келтире кетейин. Бир чөлкөмдө бирдей дүйнө таанымды тең бөлүшкөн чоң атам менен чоң апам балакатка жетип турмуш кургандан соң өмүр бою киндик каны тамган жерде жашашкан. Алар өзгөрүү эмес, стабилдүүлүк эреже болуп турган бир доордо жашашып, чоң ата, чоң апаларынын ыкмасы менен балдарын тарбиялашты. Ата-энелеринен көргөнүн жасоо алардын бала тарбиялоо түйшүгүн кыйла жеңилдетчү. Муундан муунга мурас болуп келаткан мезгил сыноосунан өткөн санжыралуу эрежелердин алкагында балдарын коомго даярдоонун ырахатына батышкан. Бала тарбиялоо ата-эненин жеке чечими аркылуу эмес, жалпы коомдук нормалар тарабынан белгиленчү. Баланын өнүгүүсүндө ата-энеден сырткары үй-бүлөнүн башка мүчөлөрү да анын жетилүүсүндө чоң роль ойношкон. Чоң атамдардын доорунда да өзгөрүүлөр болчу. Албетте, алар да балдарын айрым өздөрү койгон эрежелерге жараша чоңойтушту. Бирок алар үчүн бала тарбиялоонун негизги мыйзамы улуттук эс тутумдан, үрп-адаттан башат алчу. Үрп-адат өзгөрүүлөргө туруштук бере алган, бирок кийинчерээк жагдай өзгөрдү. Ички тең салмактуулук бузулду. Кыштактар айылга окшобойт.
Шаарларда мурдагыдай камыр-жумур жашоонун, кошуна колоңчулуктун изин таппайсың. Мындай демографиялык өзгөрүүлөргө технологиялык жаңылануулар кошулганда салт санаа цивилизацияга жеңилип берди. Биз жашап жаткан доордо бала тарбиясы ата-эненин гана милдетине айланды. Бул китепти окуп жаткан ата-энелер болуп көрбөгөндөй ылдамдыктагы технологиялык өзгөрүүлөргө күбө болушту. Баарыбыз анык билген бир нерсе бар. Балдарыбыз биз билбеген бөтөн дүйнөдө жашашат. Ушунчалык ыкчам өзгөрүүлөр, көптөгөн түпсүз туңгуюктар жана мол тажрыйбадан, улуттук эс тутумдан болуп көрбөгөндөй алыстоо табигый түрдө олуттуу көйгөйлөрдү жаратпай койбойт. Мен бул көйгөйдү ата-энелик кризиси деп атадым. Коомубузда өтө олуттуу муктаждык бар. Балдар максатка ылайык тарбия алышы зарыл. Бирок колубуздагы мүмкүнчүлүктөр муктаждыктарыбызды канааттандыра албайт. Жашоодогу ар бир муктаждыкты канааттандырууга болот. Ата-энелик кризисинен арылуу үчүн ар бир коом өзүнчө жол-жобо, чара иштеп чыгууда. Заманбап жашоодо мындай муктаждыкты адистер, башкача айтканда психологдор, социалдык кызматкерлер, педиатрлар, мугалимдер канааттандырууда. Учурда кризиске кептелип турганыбыз айдан ачык. Бала тарбиясына байланыштуу көптөгөн суроолор үйүлүп калган. Бул суроолорго бири-бирине карама-каршы ар кандай жооптор жаадырылып жатат. Мындай башаламандыктын ата-энелери, айрыкча жаш ата-энелерди стресске кабылтып жатканынан дагы күчтүү табигый көрүнүш болбосо керек. Дал ушул себептен улам стресске кабылган ата-энелерге жардам берүү максатында ушул китепти жазып отурам. Балдарыбыз башка планетадан келген эмес. Биз билген жер шарында эле төрөлүшкөн. Ар бир шилтеген кадамыбыздын, чечимибиздин кайтарымы бар. Өзүңдү бош кой. Ата-эне болуу бул өзүнчө процесс. Идеалдуу ата-эне болуу мүмкүн эмес. Ашкере толгонуп, ашыкча эле бул маселени ийне жибине чейин чукулап, өзүңдү да, балаңды да жүдөтпө. Экинчиден, даяр рецепт издөөнү унут. Баардык балдарга тиешелүү рецепт жок. Баланын мүнөзүнө, темпераментине, ал жашап турган чөйрөгө, социалдык статусуна, жашоо таризине жараша өзгөрүлүп турган чындыктар бар. Ата-эне катары баарыбыздын тилегибиз бир. Балдарыбызга ден соолугу чың, ийгиликке, бакытка толо келечек тартуулоо. Ушуга байланыштуу телевизордо, социалдык тармактарда, газеталарда көптөгөн адис бизге күн сайын рецепт сатууда. Ушуну кылсаңыз балаңыз момундай болот, аны жасай көрбөңүз, болбосо балаңыз балээге дуушар болот. Сөзсүз түрдө момундай кылыңыз. Анткени ушинсеңиз балаңыз ийгиликке жетет. Ушул сыяктуу баардык рецепттерди көрмөксөнгө салган бир акыйкат бар. Бул рецепттер баардык балдарга тиешелүү эмес. Баардык кырдаалда майнап чыкпайт. Бир балага туура келген ыкма башка бир балага келгенде орунсуз болуп калышы мүмкүн. Кандайдыр бир кырдаалда өз түшүмүн берген сунуш башка бир кырдаалда коошпой калышы мүмкүн. Бир учурда өз пайдасын тийгизген бир нерсе башка бир учурда жараксыз болуп калышы ыктымал. Көп балалуу ата-энелер же тажрыйбалуу педагогдор менен сүйлөшкөнүңүздө сиздерге дароо жогоруда биз айткандарды айтышат. Бирок тилекке каршы ушул жөнөкөй эле чындыкты айрыкча жаш ата-энелер унутуп калышат. Ошондон улам менин айрыкча жаш ата-энелерге сунушум бала тарбиялоого байланыштуу рецептке учурап калсаңыз, төмөндөгү эки суроого жооп издеңиз. Кайсыл бала үчүн? Кандай кырдаал үчүн? Ымыркайлыктан өспүрүмдүккө карай жол. Бала тарбиялоодо бири-бирин толуктаган 3 башка тармак жөнүндө айтылат. Физикалык өнүгүү, интеллектуалдык өнүгүү жана социоэмоционалдык өнүгүү. Бала тарбиялоо чоңдордун дүйнө таанымын, ишенимдерин, жүрүм-турумун толугу менен өз ичине камтыйт. Ата-эне педагог катары балдарыбызды жогоруда айтылган 3 тармакта толук кандуу канааттандырып, бактылуу, дени сак жана ийгиликтүү инсан катары жетилиши үчүн аракет кылабыз. Эми ушул 3 тармакты бирден бөлүп таржымалдап көрөлү. Биринчи, физикалык өнүгүү. Аты айтып тургандай,
баланын түйүлдүк кезден тартып дени сак чоңоюшун өз ичине камтыйт. Генетикалык факторлордун ордо өзгөчө таасир бергени менен айлана чөйрөнүн таасири да маанилүү. Чөйрөнүн таасири балага болочок эненин курсагында түйүлдүк кезден баштап жан дүйнө тынчтыгы, эмоционалдык абалы менен да тыгыз байланышта өөрчүйт. Бала төрөлгөндөн тартып анын физикалык өнүгүүсүндө тамактануусу, көнүмүш адаттары, зарыл учурда медициналык жардам алуусу чоң роль ойнойт. Айрыкча өз убагында дарыгер көзөмөлүнөн өтүү баланын физикалык жактан кеч жетилүүсүн алдын алууга өбөлгө түзөт. Андыктан мектепке чейинки курактагы балдар регулярдуу дарыгерге каттап, өз учурунда эмдетип туруулары зарыл. Жада калса, балалыктан өспүрүмдүккө өтүү сымал оош кыйыштуу куракта да ата-энелер балдарына туура багыт берип турууга милдеттүү. Айрыкча ашыкча салмактуулук балдардын физикалык өнүгүүсүндөгү эң чоң проблемалардын бири катары акыркы жылдары көңүл чордонунда. Андыктан ата-энелер да педагогдор да баланы туура тамактанууга эрте куракта эле үйрөтүүсү, дене тарбиялык көнүгүүлөрдү такай жасоого үндөө жана буга шарт түзүп берүүсү зарыл. Экинчи, интеллектуалдык өнүгүү. Илимий тил менен айтканда, аң сезимдик өнүгүү. Мээнин, маалыматты кабылдоонун, аларды талдоонун жөнгө салуунун баарын өз ичине камтыйт. Интеллектуалдык өнүгүүнүн өзгөчө аяр мамилени талап кылган этабы төрөлгөндөн 6 жаш арасы болуп саналат. Атүгүл мээнин өнүгүүсүнүн 90% алгачкы 3 жашка чейинкисинде калыптанат. Башка эч бир куракта алгачкы 3 жылдагыдай олуттуу өзгөрүүлөр, интеллектуалдык өнүгүүлөр жүрбөйт. Мектепке чейинки куракта интеллектуалдык өнүгүүсү толук кандуу өөрчүгөн балдар мектепке сапаттуураак даярдалган болот. Мектепке туура даярдалган балдар сабактарды жакшы өздөштүрүшөт жана чоңойгондо салыштырмалуу көбүрөөк мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Бала тарбиялоонун 3-чү багыты эмоционалдык жана социалдык жактан өнүгүү болуп саналат. Эмоционалдык жактан каныккан бала алгач ата-энесине абдан жакын болот. Андан кийин чөйрөсүндөгүлөр менен тең салмактуу, эффективдүү мамиле түзүп кете алат. Башка жааттардагыдай эле бала төрөлгөндөн тартып эмоционалдык жактан да өнүгө баштайт жана бул мектеп курагында жана өспүрүм кезде социалдык өнүгүүгө пайдабал болот. Акыркы жылдардагы изилдөөлөргө ылайык наристенин эрте жаштагы курагы эмоционалдык өнүгүүдө өтө кылдат мамилени талап кылган мезгил экендигин аныкташты. Бул жашта апасына же башка бир жакын адамына ишеним артып, байлана албаган бала кийин бул муктаждыгын жоюуда аябай кыйналышат. Эгерде сиз мени баламдын жакшы окуганы гана кызыктырат, социалдык эмоционалдык өнүгүүсү экинчи планда десеңиз, бүгүн болбосо эртең сөзсүз туңгуюкка туш келтирет. Өнүгүүнүн өзөктүү суроосу: генетикаданбы же чөйрөдөнбү? Баланын өнүгүүсүнө байланыштуу негизги 3 суроо бар. Генетикаданбы же чөйрөдөнбү? Өнүгүү үзгүлтүксүз процессби же баскыч менен илгерилеп отурабы? Дүйнөнүн бардык жеринде инсандар бирдей эле өнүгөбү же адам табияты маданий баалуулуктарга жараша ар кандай өнүгүшү мүмкүнбү? Бул суроолордун бардыгы мааниге ээ. Бирок ата-энелер үчүн да, педагогдор үчүн да эң маанилүүсү биринчи суроо болуп саналат. Оюңузга келген кандайдыр бир өзгөчөлүктү изилдөө үчүн төмөндөгүдөй суроо бериңиз. Генетикаданбы же кийинчерээк чөйрөдөн өздөштүрүлгөнбү? Канчалык деңгээлде генетиканын же чөйрөнүн таасири бар? Бул бала аябай зээндүү, тиги бала кыйын спортсмен деп жатып, алардын жөндөмдөрүн генетикалык факторлор аркылуу өздөштүрөсүзбү? Же кийинчерээк чөйрөдөн өздөштүргөнүн айтып жатасызбы? Пикириңиз жөнүндө сураганым менен ишенимден сөз кылып жатам. Эмнеге ишенесиз? Зээндүүлүк сымал баланын негизги жөндөмдөрү генетикалык болгондугу үчүн өзгөргүс стабилдүүбү? Же бул жөндөмдөрдү кийинчерээк өздөштүрсө болобу?
Генетикалык деп кабылдаган көптөгөн өзгөчөлүктөр али бала төрөлө электе эле апанын тамактануусуна, стресске кабылуусуна жараша чөйрөдөн экологиялык болушу да мүмкүн. Бул эки көз караштын кайсынысын жактарыңызга карата балаңыздын тарбиясына кандай мамиле кыла тургандыгыңыз аныкталат. Сиздин көз карашыңыз чечүүчү мааниге ээ. Эгерде акыл эс жана жөндөмдүүлүк адамдын дээринен, табияттан деп кабылдасаңыз, аракетчилдикке, мээнетке маани бере бербейсиз. Мындайда ийгиликсиздикке баш ийип бересиз да, кийинки этаптарга өтүүгө умтулбайсыз. Алдыга максат койбойсуз. Башкача айтканда, бала өз күчүн бир жолу сынап көрүп ийгиликке жетпей калса, баланын жөндөмсүздүгүнө басым жасайсыз. Бул бала табиятына мындай иштерге жок дейсиз. Бул баланын өзгөрүшү кыйын дейсиз. Ал эми акыл эстин, жөндөмдүүлүктүн өнүгүшүнө, өзгөрүшүнө ишенсеңиз, ийгиликке жетүү үчүн талыкпай эмгектенүү зарылдыгын түшүнөсүз. Бул учурда баланын өзгөргүс мүнөзүнө, стабилдүү факторлорго эмес, өндүрүмдүүлүккө, баланын тырышчаактыгына басым жасайсыз. Жашоодо ийгиликке жетүүнү же жетпей калууну акыркы аялдамада эмес, эмгектенүүнүн, изденүү процессинин табигый этаптары катары баалайсыз. Мисалы, балаңыз кандайдыр бир ийгиликке жеткенде, сен акылдуусуң да, дегендин ордуна, сен аябай аракеттендиң, мына ушул аракетиңдин аркасында жеттиң, дейсиз. Көптөгөн илимий изилдөөлөр көрсөтүп тургандай, жөндөмдүүлүк боюнча стабилдүү көз карашка ээ адамдар ийгиликке жетүү үчүн жол издешпейт. Жоготууга учураса эле, бат эле кол куушуруп жеңилип берет. Тескерисинче, ийгилик тынымсыз изилдөөнүн, ички каалоонун натыйжасы экенине ишенгендер ийгиликсиздикти ийгиликке жетүүдө баскыч катары, ортомчу катары колдонушат. Бул темада мисалдар толтура. Мисалы, Майкл Джорданды өз кезегинде лицейдин баскетбол командасына да кабыл албай коюшкан. Ал кол куушуруп отуруп калбастан, айлар бою күнүгө таң атпай туруп машыгып жатып, кандай деңгээлге жеткени баарыбызга маалым. Гений атыккан таанымал кишилердин чындыгында күнү түнү тынымсыз эмгектенип, өз максаттарына карай чечкиндүү жол алышканын да билебиз. Бала тарбиялоодо маани бере турган 5 принцип. Рецепт жок. Бирок ар бир ата-эне өздөрү үчүн болжолдуу усулдук жол көрсөткүч түзүп алса болот. Бул доордо дени сак, бактылуу, ийгиликтүү бала тарбиялоо үчүн сиздерге 5 принциптен сөз кыламын. Эң маанилүүсүнөн эмес, катарынан эле баяндай берейин. Биринчи, балаңыздын мүнөзүн жакшы тааныңыз. Жагымсыз угулса да, бала тарбиялоонун даяр рецепти болушу мүмкүн эмес. Мунун жөнөкөй бир себеби бар. Мүнөз. Мүнөз концепциясын баланын эмоционалдык чапчаңдык жана өзүн өзү башкаруу сымал табигый өзгөчөлүктөрү катары түшүндүрсөк болот. Наристе төрөлөр замат чоңдор аны ар кандай мүнөздөп башташат. Мындай мүнөздөрдүн кээ бири бала менен кошо жаралса, айрымдары чоңдордун окшоштуруусу, салыштыруулары болуп саналат. Убакыт өткөн сайын бул экөө ич ара жуурулушуп кеткендиктен мүнөз толугу менен биологиялык дей албайбыз. Табигый өзгөчөлүктөр чөйрөнүн таасиринде калыптанат, мокойт, өзгөрөт. Мүнөз боюнча бул жерде көптөгөн теориялык алгак, ар бир алгактын өзүнө гана таандык классификациялоо системасы бар. Эң негизгиси балдардын мүнөзүн классификациялоо эмес, алардын табигый жеке өзгөчөлүктөрүн таанып билүү. Жогоруда белгилегендей, кээ бир балдар бат эле мамиле түзүп, чөйрөсү менен жуурулушуп кетсе, айрымдары тартынчаак келип, башкалар менен мамиле түзүүдө кыйналып калышы мүмкүн. Андыктан ар бир ата-эненин милдети баласын жакындан таануу. Баланын табиятына терс келген жаттама принциптер биз каалаган натыйжаны бербейт. Алгач балаңызды тааныңыз, андан соң анын мүнөзүнө жараша ата-энелик мамилеңизди жөнгө салыңыз. Балдардын мүнөзү мейли оор, мейли жумшак. Алардын мүнөзүнө жараша тарбия бербесек, балдарыбызга зыян келтирген болобуз. Кыскача айтканда, эффективдүү ата-эне болуу үчүн ата-эне өзүн да баласын да жакшы таанышы зарыл. Анткени ата-эне болуу да бир социалдашуу процесси.
Андыктан балаңызды эле эмес, өзүңүздү да таанышыңыз керек. Сиздин мүнөзүңүздүн оор жана жеңил тараптары кайсылар? Ар бир бала өзүнчө инсан. Дал ошондой эле ар бир ата-эне да индивидуалдуу. Бул эки инсандын ортосунда да синхрондуу бийлеген бийчилер сымал ыргак, гармония болушу абзел. Балаңыз менен болгон мамиледе борбордо балаңыз турары бышык. Бирок бул анын ар бир кадамын ээрчишиңиз керек дегендикке жатпайт. Тескерисинче, айтканыңызды баш көтөрбөй аткарган баланы элестетсеңиз, бул куру кыялдануудан ары өтпөйт. Коркок, тартынчаак, уялчаак балдар башка балдарга салыштырмалуу сезимдерин контролдоодо кыйналып калышат. Эгерде уялчаак, тартынчаак, коркок баланын ата-энеси баланын мындай өзгөчөлүгүнө кыраакылык, сергек мамиле жасашса, анда таптакыр башкача натыйжага жаралат. Кыраакы апалардын коркок, уялчаак балдары башка балдарга караганда өз сезимдерин дагы ийгиликтүү башкара алган деңгээлге жетет. Албетте, мүнөз маанилүү. Андан да маанилүүсү ата-энелердин баланын мүнөзүнө жараша позициясы, жүрүм-туруму. Айланы кетирген балдарга ата-энелер сабыр кылышса, түшүнүктүүлүк, кыраакылык менен мамиле жасашса, колдошсо, бул балдар ата-энесинин позитивдүү мамилесине эң сонун жооп кайтарышат. Тескерисинче, мүнөзү оор сыяктуу көрүнгөн балдарды ата-энеси катуу тартипке салып, рецепттердин негизинде чоңойтушса, натыйжада өзүнө нааразы, сезимдерин билдире албаган, көзөмөлдөй албаган балдар жаралат. Жашоодо бүт жерде эле эреже бардай. Мээнет кылсаң, натыйжа да ошончолук бааланат. Экинчи, балаңыз менен ишенимге таянган терең мамиле түзүңүз. Баланы саламат тарбиялоонун негизин бала менен болгон ишенимге таянган байланыш түзөт. Ортодо ишеним болуусу үчүн эмоционалдык, жылуу, сергек байланыш болушу шарт. Ата-энесине ишенимдүү байлана алган бала жаңы нерселерди үйрөнүүгө, тажрыйба алууга, өнүгүүгө дилгир келет. Ата-энесине ишенимдүү байлана албаган бала алгач бирде ойногон достору менен кийинчерээк мугалимдери, чоңойгондо курдаштары жана башкалар менен мамиле түзүүдө кыйналышат. Жакыныңа ишеним болбой туруп, өзүңө ишеним болбос. Өзүнө ишенбеген жеке ийгиликке жете албайт. Андыктан болушунча эртерээк балдарыбызга жоопкерчилик алууну, өз күчүнө таянууну, тандоо эркиндигине ээ болуп, туура чечим чыгарууну үйрөтүшүбүз зарыл. Кийим тандоодон тартып, бут кийимдин боосун байлоого, чач стилинен тамак таанууга чейин бир топ маселеде бала менен биргеликте чечим чыгаруудан сөз кылып жатам. Балага байланышкан маселелерде анын оюн суроо биздин ата-энелер үчүн ойго салган, тайсалдаткан темалардан болуп саналат. Анткени адатта өзүбүздү баардык чечимдерди чыгарууга мажбурдай сезебиз. Натыйжада баш көтөрбөгөн, пассивдүү, өзүнө ишенбеген инсандар пайда болот. Ал эми толук кандуу инсан болуу үчүн адам өз эркин камчылап, иш кылып, башкалардын сөздөрүнө таасирленбей, өз ишенимине жараша чечим чыгара алышы керек. Андыктан ар кимди акмалабай туурасын жасаңыздар. Балдарыңызга кыстап кийим кийгизбеңиз. Тамак жедирбеңиздер. Коркпоңуз. Үшсө өзү эле киет. Курсагы ачса жейт. Үчүнчү, идеалдуу эмес, колдон келишинче жакшы ата-эне болуу жетиштүү. Телегей тегиз, кынтыксыз ата-энелик эмес, жакшы ата-эне болуу канчалык колуңуздан келсе, ошончолук гана ата-эне болуу дегенди түшүндүрөт. Таптакыр ката кетирбөө үчүн түн уйкусунан калуу, ката кетирсе өзүн жердин 7 кабат түбүнө жеткире жемелөө идеалдуу ата-энеликке жатпайт. Кадыресе, бирок балдар үчүн катардагы ата-эне болуу максатка ылайык. Анткени идеалист апа апалык миссиясын ашкере апыртып, баласын өз жашоосуна байланыштуу чечим чыгарууду тандоо эркиндигинен ажыратып коет. Эң жакшы ата-эне болуу максатында жашоосун баласына арнап салган ата же апанын баласы да өздөрү да бактысыз болуп калышат. Мен минтсем, балам тигиндей болот. Сымал пландардын көпчүлүгүн тилекке каршы реалдуу жашоо жокко чыгарат. Көпчүлүк учурда
Балдарыбыздын өнүгүүсүнө биздин ата-эне катары жасаган аракетибизге караганда башка факторлор таасир этет. Мүнөз жана баланын табиятына байланыштуу факторлор жөнүндө мурдагы бөлүмдө маалымат бергенбиз. Эми айлана чөйрө фактору боюнча сүйлөшөлү. Идеалдуу ата-эне болуунун өзү куру кыял. Ашкере далбас уруп, өзүңүздү да, балаңызды да чарчатпаңыз. 4. Үйүңүздө тартип орнотуңуз. Бала тарбиялоодо басым жасалышы керек болгон 4 принцип балаңызды белгилүү бир тартипке көндүрүү. Айрыкча алгачкы жылдары баланын белгилүү бир уктай турган, тамактана турган мезгили болушу керек. Кийинчерээк бул эрежелерге оюнга, сабакка, албетте экранга бөлүнгөн убакыт кошулат. Көптөгөн илимий изилдөөлөрдө дайыма бир убакытта уктаган, кечки тамакты үй бүлөсү менен кошо жеген балдар башкаларга салыштырмалуу бакубат чоңойгону айтылат. Мындай эрежелер кенже куракта да, өспүрүм куракта да бирдей натыйжа берет. Баланын жашоосун калыпка салууда, албетте, аларга камкордук көргөн чоңдор да улам алмаша бербеши керек. Тынымсыз тарбиячы, мектеби, достору алмаша берген балдардын кыйналып калаары баарыбызга белгилүү. Балдардын жашоосуна таасир эткен чоңдордун, айрыкча эмоционалдык жактан байланууга муктаж наристе куракта камкордук көргөндөрдүн алмаша бериши балага терс таасирин тийгизет. Аягында айтаарым, тартип бул бир ыраттуулук дегендикке жатат. Баланы дисциплинага, пландуулукка да көндүрүү болуп саналат. Айрыкча балада жоопкерчилик сезимин өөрчүтүүдө, эмнени кылууга же кылбоого болбой тургандыгын аң сезимдүү түрдө айырмалай билүүсү үчүн ыраттуу бул өтө маанилүү. Бир туруп макталган кандайдыр бир жүрүм-турум үчүн эртеси күнү бала жазаланса, мындай чөйрөдө өскөн баланын башы айланып маң болушу турган иш. Тагыраагы, маанайыңызга жараша кээде уруксат берип, кээде болсо тыюу салып, баланын да ээсин оодарбаңыз. 5. Балаңызды башкалар менен салыштырууну токтотуңуз. Балам эмне үчүн дале баса элек? Балдарыбыздын теңтуштарынан артта калганынын себеби эмнеде болду экен? Бою неге өспөй жатат? Бут кийиминин боосун неге байлай албайт? Тамактанып жатып эмне үчүн бүткүл боюн булгайт? Ар бир ата-эненин түйшөлткөн темалардын башында баласынын теңтуштарына салыштырмалуу курактык жактан кеч өнүгүүсү болуп саналат. Айрыкча жаш ата-энелер баласынын канчалык деңгээлде нормага жакын чоңоюп жатканын билгиси келет. Ушундан улам үй бүлөлөр балдарын же теңтуштарына, туугандардын балдарына, же болбосо педиатриялык эски китептердеги таблицага салыштыра беришет. Сиздерге сунушум, ооба оңой эмес, бирок мындай салыштыруулардан оолак болуңуз. Эгерде балаңыздын өнүгүүсүндө кечигүү бар экенин байкасаңыз, 7 адиске кайрылыңыз. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бир канча адис менен кеңешиңиз. Эгерде адистер балаңызда кооптоно тургандай генетикалык же болбосо психологиялык проблема таппаса, анда өзүңүздү сезимдериңизди көзөмөлдөөнү үйрөнүңүз. Салыштыруу маселесине мынчалык басым жасаганымдын себеби ушул сыяктуу теңтиш туугандарга салыштыруу балдарыбызга аябай терс жана унутулгус таасир тийгизе тургандыгына басым жасагым келет. Ооба, ата-эне болуу сар санаасыз болбойт. Мен деле сиздер сыяктуу балдарымды чоңойтуп жатып сар санаа болом. Жакшы мектепке окуй алышабы, мүнөзү бек, бакубат чоң киши боло алышабы? Мен жетпеген мүмкүнчүлүктөргө алар жетер бекен? Өзүмө берген сунуштарымды сиздерге да эстете кетейин. Балдар кээ бир тармактарда артта калат. Буга биздин ата-эне катары эч тиешебиз жок чыгар. Муну унутпайлы. Кеңешим, бизди түйшөлткөн көйгөй менен көйгөйдү пайда кылган чыңалуунун ортосунда талдоо жүргүзүңүз. Бала тарбиялоо каш коем деп жатып көздү чукуп ала тургандай өтө маанилүү маселе болуп саналат. Мага бала тарбиялоо ыкмаңызды айтыңыз. Мен сизге кандай бала чоңойторуңузду айтып берейин. Авторитар ата-энелик. Авторитардык ата-энелик деп балдарды ашкере контролдоону,
алардан баардык нерсе талап кылууну жана балдардын муктаждыктарын көрмөксөнгө салууну айтабыз. Бизде мындай ата-энени катуу кол же болбосо талапчыл дешет. Мындай ата-энелер өздөрү койгон эрежелерди балдарыбызга так аткарса дешет. Мындай эрежелер балдар менен ал тургай жубайлар арасында да талкууланбайт. Авторитардык ата-эне баарлашуудан, ачык сүйлөшүүдөн качат. Мындай ата-энелер эмне үчүн эреже менен жашаш керектигин балдарына түшүндүрүшпөйт. Айтканды кыл, себеби менин талабым ушундай дешет. Балдарынын толук баш ийүүсүн талап кылышат. Керек болсо мажбурлашат. Мактоо жана сыйлык берүү сымал жумшактык менен көндүрүү методдорун өтө аз колдонушат. Мындайда балдар ата-эненин туура же туура эмес чечимдерин суракка ала алышпайт. Эгерде суракка алышса, себебин билгиси келишсе, жазаланышат. Мындай ата-энелер балдарды башкарып алам деп жатып, тилекке каршы алардын укуктарын тебелешет, муктаждыктарын четке кагышат. Бул темадагы изилдөөлөрдө айтылгандай, авторитар ата-энелердин балдары пессимист, бактысыз, коркок, сарсанаачыл, эң негизгиси жаңы тажрыйба жасоодо өтө кайдыгер келишет. Мындай кырдаалдын билим алууга да терс таасирин тийгизерин айтуунун кажети жок болсо керек. Авторитар үй-бүлөлөрдүн балдары балагатка жеткенде өзүнө ишенбестиги күчөп, эмоционалдык жактан дагы да депрессияга туш болушаарын изилдөөчүлөр көрсөтүүдө. Айрыкча социалдык жөндөмдүүлүктөрү да тең туштарына салыштырмалуу начар өөрчүгөн мындай балдар курбу курдаштары менен мамиле түзүүдө да кыйынчылыкка кабылышат. Авторитар ата-энеден тарбия алган кыз балдар чоңойгондо да ата-энесинин макулдугусуз өз алдынча чечим чыгара албайт. Дайыма алардын пикирине көз каранды болушат. Ал эми мындай атмосферада чоңойгон эркек балдар зөөкүрдүккө жакын, агрессивдүү, өжөр келишет. Демократ ата-энелик. Демократ ата-энелик авторитардык жана эркин ата-энеликке салыштырмалуу бир аз да болсо ийкемдүү метод болуп саналат. Мындай ата-энелер балдарды контролдоону жана аларга мээрим төгүп, көңүл бөлүүнү тең салмакта кармай алышкандыгы үчүн максатка ылайык методду кармангандар катары эсептелет. Бир тараптан эркин ата-энелердикиндей балдарына эркин болууга уруксат беришет. Бир тараптан аларды чектешет. Бирок эмне себептен чектешкенин түшүндүрүшпөйт. Орнотулган тартипти аткарууларын талап кылышат. Демократ ата-энелер балдарынын муктаждыктарына жана көз караштарына сергек мамиле жасашат. Алар менен талкуу жүргүзүүдөн качышпайт. Алардын орундуу жана логикалуу далилдерине, каалоолоруна жараша өз чечимдерин өзгөртүүгө даяр турушат. Демократ ата-энелер чечим чыгарууда балдардын каалоолоруна эмес, жүйөлүү себептерге жана ата-энелик күчтөрүнө таянышат. Кыскасы, демократ ата-энелик баланын да, ата-эненин да укуктарын сыйлайт. Аныктамасынан да баамдасаңыз керек. Мындай тариздеги ата-энелик идеалдуу ата-энеликке жакын деп сыпатталат. Демократ ата-энелердин балдары башкаларга салыштырмалуу позитивдүү, ички конфликттен алыс, социалдык мамилелерде өзүнө ишеними жогору келишет. Эң негизгиси сезимдерин жакшыраак контролдой алышат. Мындай балдар одуну, аяосуз мамилеге кабылышса, моюн суна беришпейт. Демократ ата-энелер балдарын жыныстык жактан катуу калыпка салышпайт. Авторитар жана эркин ата-энелердин кыздарына салыштырмалуу демократтардын кыздары дагы да эркин жана ачылыштарга дилгир келишет. Ал эми эркек балдар социалдык мамилелерде чын пейилдүү жана ортоктошо иш алып барууга дареметтүү болушат. Изилдөөлөр мындай чөйрөдө өскөн балдар илим алууда да жогорку жетишкендиктерди багынта ала тургандыгын көрсөтөт. Интеллектуалдык жактан да дүйнө таанымы кеңири, эң негизгиси жаңы тажрыйбаларды алууга кызыктар келишет. Эркин, уруксат бергич ата-энелик. Уруксат бергич ата-энелик методу эркин ата-энелик деп да мүнөздөлөт. Мындай ата-энелер балдардын каалоолоруна ашкере маани беришет. Экинчиден, аларды чектөөдө өздөрүнүн алсыздыгын көрсөтүшөт. Балдарынын өз сезимдерин каалагандай түрдө билдирүүлөрүнө уруксат беришет. Ак-караны ажырата билген деңгээлде жашта болушпаса да, балдарын өз алдынча чечим чыгаруусун колдошот.
үй жумуштарын аткарууда балдарына жоопкерчилик жүктөшөт жана алардын максатка ылайык жүрүм-турумда болууларын күтүшөт. Балдардын өз жашоосуна тиешелүү чечимдерди өздөрү чыгаруусуна уруксат беришет. Кээ бир ата-энелер баласынын көз карандысыз инсан катары чоңоюшу үчүн ушул ыкманы тандап алышат. Бирок айрым ата-энелер балдарына сөзү өтпөгөнү, аларды башкарууда алсыздык кылганы үчүн бул методду тандоого мажбур болушат. Бала менен ата-эненин ролдорун алмашып калуусу коркунучтуу. Экинчи группадагыларга таандык. Уруксат бергич ата-энелер тарбиялаган балдардын ачуусу чукул болот жана агрессивдүүлүккө жол беришет. Ошол эле учурда сезимдерин көзөмөлдөөдө жөндөмсүзүрөөк болушкандыктан, бизче айтканда мындайлар эркелердин катарын толукташат. Бир тараптан эркин чөйрөдө өскөн мындай балдар оңой эле социалдашып, мамилелешип кете алышат. Бирок орундуу, туура социалдуу мамилелешүү боюнча маалыматты чектелүү болушат. Көбүнчө акыбетин ойлобой иш кылышат. Туура эмес жүрүм-туруму үчүн жоопкерчилик алуудан качышат. Бул балдар баш ийүү көндүмү жок болгондуктан, башкалар койгон чектөөлөргө баш ийүүдө кыйналып калышат. Мындай абал айрыкча өз үй бүлөсүнөн сырткары чоңдор менен мамиле түзүүдө курчуйт. Мисалы, мугалимдер менен тил табыша албашы мүмкүн. Дал ошол эле жоопкерчилик алууда жана жүрүм-турумдарынын натыйжасын мойундарына алууда тажрыйбасыз болушканы үчүн өзүнө болгон ишеними да төмөн. Андыктан мындай балдардын кыраакылык жана социалдык жетиктик жактан баалай келгенде башкалардан артта калат. Уруксат бергич методун үзгүлтүксүз колдонуунун натыйжасында балагатка жеткенде бул балдардын спирттик ичимдиктерди ичүү, чылым чегүү, жаман адаттарга бат азгырылуу, атүгүл кылмыштуулукка баруу сымал терс көрүнүштөргө жол ачылат. Кайдыгер ата-энелик. Кайдыгер же болбосо кош көңүл ата-энелер балдарынын муктаждыктарына кош көңүл мамиле жасоо менен бирге аларды контролдошпойт дагы. Мындай ата-энелер балдарынан дээрлик эч нерсе талап кылышпайт. Натыйжада таасир да эте алышпайт. Өз жашоосун балдарына эмес өздөрүнө ыңгайлуу болгондой кылып өткөрүшөт. Жогоруда айтылган бала тарбиялоо методдорунун ичинде кайдыгер ата-энелик балага эң көп таасир эткен методдордон болуп саналат. Кээ бир ата-энелер балдарын тарбиялоодо өздөрүн чабал сезишкени үчүн ушул жолду тандап алышат. Баамдаганыңыздардай, кайдыгер ата-энеден тарбия алган бала көптөгөн проблемаларга туушугат. Атүгүл негизги муктаждыктарына кош көңүл мамиле жасалган мындай балдар физикалык жана эмоционалдык жактан тең туштарынан кыйла артта калышат. Мээримге зар болуп чоңойгон мындай балдар мектепте мугалимдери, курбу-курдаштары менен мамиле түзө албай кыйналышат. Албетте, бул айласыздык чоңойгондо дагы да күчөйт. Андыктан балагатка жеткенде жаман адаттарга бат жеңилип беришет. Социалдашууда тоскоолдуктарга дуушар болушат. Аталык бала тарбиялоодон башталат. Бул китепти апалар үчүн гана жазган жокмун. Максатым аталарды да үй бүлөлүк сүрөттүн ичине кирүү, аларды да бала тарбиялоо процессинин табигый бөлүкчөсү катары көрүү. Айтканга оңой, бирок бул түйшүктүү маселе. Анткени баланын өнүгүүсүнө байланыштуу көптөгөн классикалык изилдөөлөр да апаларга негизделген. Жогоруда баяндалган 3 багыттагы мүнөз, эмоционалдык байланыш, ата-энелик стиль сымал изилдөөлөрдүн көпчүлүгүндө апаларга басым жасалган. Бирок ал изилдөөлөрдүн баары өткөн кылымдан калган. Эми мурда сурап көнгөн суроолордун баарына аталарды да кошуп жаңыча жооп беребиз. Акыркы учурларда жарыкка чыгып жаткан илимий эмгектерде аталарга арналган изилдөөлөргө басым жасалганы көңүлдү бурбай койбойт. Ата катары бул мени өтө кубантат. Мына эми биз да балдарыбыз түшкөн сүрөттөн орун алабыз. Көңүл бөлүүчү аталык дегени эмне? Изилдөөдө позитивдүү атанын өзгөчөлүктөрү көңүл бөлүүчү аталык деп берилет жана бул 3 түрдүү бааланат. Камкордук, көзөмөл жана жакындык. Атанын балага камкордук көрсөтүүсүнө байланыштуу иш-аракеттерге камкордук баланын жашына жана өнүгүү деңгээлине жараша туура келген эреже,
жана тартип сактоосун көзөмөлгө алуу. Бала менен жылуу жана терең байланышта болуусуна жакындык дейбиз. Изилдөөдө бул категориялардын ар бирине ченемдик критерийлер иштелип чыккан. Эми бул 3 категория боюнча абалыбыз кандай? Карап көрөлү. Аталар балага камкордукту өз иши катары көрүшпөйт. Изилдөөгө катышкан аталардын 90%нан ашыгы балдарга камкордук көрүү апалардын иши деп эсептешет. Мисалы, аталардын жарымы бир да жолу балдарын горшокко отургузбаптыр. Эң негизги муктаждык эмеспи бул? Баамдаган чыгарсыз. Аталардын 3/1 бир да жолу балдардын жалайыгын алмаштырбаптыр. Дал ушул сыяктуу эле 3 атанын бирөө баласынын тырмагын бир да жолу албаптыр. Байкап турганыңыздардай, энергияны да, этияттыкты да талап кылган мындай иштер толугу менен апаларга жүктөлгөн. Тыюу салуу атадан башталат. Изилдөөгө катышкан 4 жаштан 10 жашка чейинки баласы бар аталардын жазалоодо эң көп колдонгон методдорунун бири тыюу салуу экен. Тез жана дайыма тыюу салынган аталардын үлүштүк пайызы 33%ды түзөт. Башкача айтканда, аталардын 3/1 тыюу салуу аркылуу балдарын чектегенге аракет кылышат. Бирок моралдык зомбулук, тилдөө тыюу салуудан кийинки эле орунда турат. Тилекке каршы физикалык зомбулук, сабоо аркылуу жазалоолор белгилүү бир группадагы аталардын негизги контролдоо куралы. Аталардын дээрлик 1/10 баласын баш ийдирүү үчүн физикалык зомбулукка барат. Албетте, бул изилдөөлөрдө аталардын баяндоолоруна таянып натыйжа чыгарылган. Чындыгында баласына кол көтөргөн аталар мындан да көп болсо керек. Канткен күндө да ар бир 10-чу бала болсо да, мейли бир эле бала болсо да, зомбулукка кабылган балдардын коэффициенти кыйла жогору. Максат бул санды 0 барабар болуш эмеспи?